Assalamu alaikum Davir Жолу улан. Биздин студиябызга куш келипсиң. Валейкум Москвага келишиң менен куттуктайм. Амансыздарбы өзүңүздөр? Согуш жок, аман эсен жатасыздарбы? Кудайга шүгүр. Рахмат. Биз Кыргызстанда жүрүп ушу ар кандай жаңылыктарды угуп калабыз анан деги тынччылык эле болсунчу. Айтканың келсин улан. Куш келипсиң Давир Жолу Москвага. Рахмат. Билишибизче, концерттен сырткары ден соолукта кичине бир профилактика кылып алайын деп чыңдаш үчүн келген экенсиң. Кандай ден соолук кандай болуп атат? Эмне болуп атат? Эми Кудайым буйруса да 2-3 күндөн кийин анализ тапшырабыз жана башка ошол керектүү баягы эмелерди аткарабыз. Докторлор берген тапшырмаларды аткарып анан кийин жыйынтыгын билебиз. Азыр эми негизинен ошол баягы серьезный деле эч нерсе жок. Болгону ошол сиз өзүңүз айткандай ошол ден соолукту бир аз чыңдап кетүү максатында эле. Албетте ден соолук. Биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолукту жакшы кылыш. Рахмат аке. Ошол анда сен биздин студиябыздын, биздин YouTube каналыбыздын эң алгачкы коногубузсуң. Кубанычтабыз сен менен ушинтип биздин студияда мына msk.kg YouTube порталында сен менен жүз көрүшүп отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Мен дагы алгачкылардан болуп келип отурганыма кубанычтамын. Рахмат. Ачылышыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Кудай буюрса бул акыркы интервью эмес, дагы көп интервьюларды кылып турабыз. Эми жаңылыктардан сүйлөшөлү. Буюрса, мына сүйө беребин аттуу чыгарма жакшы элдин жүрөгүнөн орун тапты. Кудай буюрса дагы барбы дагы кандай жаңы чыгармалар, жаңы хит боло турган ырлар качан угуп калабыз? Менде ырлардын аралыгы кээде узарып кетет, чынында жылга созулуп кетет. Кээде 2-3 айда бир чыгып калат. Анан эми ошол бул чыгарма сүйө берем деген чыгарма чыгып элге кенен тарап кийинки чыгарманы уже эл күтүп калды, уже чыгарыш керек болчук давно эле негизи. Бирок ошол баягы жашоодогу жеке бир жумуштарга, жеке себептерге байланыштуу дагы чыгармачылык үзгүлтүккө учурап калып атат. Мына азыр Москвага элдин чакыруусу менен келип, кече 2-3 күн концерт бердик. Андан мурун да бир келип кеткенбиз, кече да чакырып ошо кайрадан ошо суроолор боюнча дагы келип концерт коюп бердик. Анан эми жаңырларды көбүрөөк даярдай келиш керек экен негизичи мындай концерт бергенден кийин. Ошон үчүн дагы мурдагыга караганда көбүрөөк ой жүгүртүп уже кокуйдагы ырлар чыгыш керек, дагы ырларды жазышыбыз керек деп жазып койгон чыгармалар бар. Ошол резервде бир 3-4 чыгарма жазып койгонбуз. Эми ошонун арасынан эми эң ошол жакшы деп тапкан ырларыбызды Кудайым буйруса чыгарабыз. Ан үчүн дагы ошол бир аз убакыт керек болот деп ойлоп атабыз. Эми сүйө берем деп эми азыр хит болуп атпайбы? Ушул жөнүндө сөз болуп калды. Эми ушул ырдын тарыхына кичине токтолуп кетсең. Кантип жаралып калды, сөз обону, бул неден улам мындай хит болуп кетерин билдиң беле дегендей. Бул чыгарманын хит болорун билгенбиз. Башында эле билгенбиз. Обону чыкты биринчи обону чыкты. Биринчи обону чыкты. Анан кийин текст боюнча баш катырып, ушу сөз боюнча баш катырып кандай кылып жазсак экен. Анан Айбек Жумабеков деген досум бар, ошол досум менен кеңешип. Ошол досумдун калеминде дагы көп баягы турду да бул чыгарма. 2 строчкадан өзгөртөбүз, кайрада бир жери жакпай калат, дагы бир жерин өзгөртөбүз. Негизи окуй келгенде аябай эле жеңил, бирок ошол сөздөрдү дагы баягы жеңил, анан обону дагы жөнөкөй, анан бири-бирине айкалыштырып хит кылыш үчүн аябай эле баш катырдык да. Бирок ошол хит болоруна көзүбүз жетти. Анан биз күткөндөй эле болуп берди бул чыгарма. Биз күткөндөн да жакшыраак болуп берди. Эми тилекке каршы клипини кечиктирдик аябай. Клип чыгыш керек эле негизи. Ушу кечигип эле жүрө берет окшойбуз. Жок, негизи молодцы, жакшы. Ассаламу алейкум достор. Сиздер үчүн жагымдуу, жакшы жаңылыгым бар. Бул жакта биздин кыргыз бир туугандар жаңы мобилдик тиркеме чыгарышты. Тиркеменин аты Избук деп аталат. Бул Избук тиркемесинин ичинде бүт баары бар, оңой жана жеңил. Мисалы,
кыймылсыз мүлк, автоунаа, кызматтар, жумуш жана башка толтура категориялар бар. Миң уккандан бир көргөн дейт. Келиңиздер, мен силерге көрсөтүп, жакшылап түшүндүрүп берейин. Play Market тиркемесине киресиздер, англис тилинде ebook деп чоң тамгалар менен жазасыздар. Биринчи эле чыккан тиркемени көчүрүп алып, телефонуңуздарга орноштурасыздар. Орноштургандан кийин 4 тил чыгат. Ошол өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап алып, болду, ачып пайдалана бересиз. ebook тиркемесинин ичине жарыя берүү оңой, жеңил жана бекер. Болгону сиз регистрациядан гана өтүп коюшуңуз керек. Келгиле достор, өзүбүздүн өндүрүштү колдоп, ebook'ту көчүрүп, пайдаланып, кыргыз бир туугандарга салым кошолу. Кантип көчүрөбүз? Азыр айтып аттым эле, азыр айтып түшүндүрүп аттым. Мына Play Marketке киресиң. Мынакей ebook деп жазасың. Мына биринчи эле чыккан ebook'ту көчүрүп алып, пайдаланып. Англисче жазып коюш керек тура жөн эле. Ооба да, оңой. ebook издеген товар. Ошол эми жогоруда ушу сүйө берем деген чыгарма боюнча көбүрөөк сүйлөшүп калдык, ошо чыгарманы аткарып берейин, Kıskançım tokuktarsa da seni veremin, seni veremin. Oh, kılıklarım çekten arsa da, kılgan işin canga batsa da seni veremin, seni veremin. Жатса да, көңіл ұрып жашым ақса да, сені veremin, seni veremin. Amaçtırbayım seni başkaға, махаббатым жаным садаға, seni veremin, seni veremin. Мисалы, Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөрдөн дагы чакыруу болуп калса, кетесизби Кыргызстандан? Же болду чакыруулар негизи? Эми чакырса, чынын айтсам, бармакмын, кетмекмин. Эми кеткенде мен ал жактын жийлегин көтөрүп алып чыкпайм да. Ал жакка барганда эле ошол өзүбүздүн маданиятты, өзүбүздүн чыгармачылык, өзүбүздүн Кыргызстандын баягы маданий тармагыны көтөрүүнүн амалында болобуз. Эми ал жака каяка, кайсы жактарга ким чакырып калат, качан болоорун билбеймин. Бирок эгерде ыңгайлуу сунуш болсо, почему бы нет? Барат элем, барып иштешсем. Мисалы, узак эмес Казакстандан чакырып көрүштү. Анан эми азыр өзүмдүн жагдайым, үй бүлөлүк жагдай деген болот жашоодо. Анан ошолордун баарына ары ойлоп, бери ойлоп отуруп анан барбай калганмын. Эми чакырса барам дагы. Эми даяр болуп калдым дейсиңби? Эгерде Кудай буйруп, эми элестетели да. Кыргызстандын президенти болуп да, ошондой болуп калсаң да, эң биринчи эмнелерди өзгөртөт элең? Колуңан келип турган болсо. Президент болгон болсом эми кыялдан ал да кичине. Президент болгон болсом эми мамлекетте ар ким өзүнүн ичиндегисин айтат да. Эми мисалы президент болгондо ушу маданиятка көңүл бурат элем деп айткым келет. Анткени маданият өнүккөн мамлекет өнүгөт сөзсүз. Маданият алдыга жылып турган мамлекетте сөзсүз өсүү болот, өнүү болот.
алыс барбай эле мына биздин деле Кудайга шүгүр маданиятыбыз аябай терең. Бирок азыркы күндө мынакей бизден озуп бараткан өлкөлөр деле толтура да. Азыр эми Кудайга шүгүр мисалы мынакей уже кайрадан жандуу аткарууга катуу шарт коюлду. Мыйзам чыкты, мыйзам күчүнө кирди. Азыр иргелип атат, кыйын калып атат. Маданият өнүксө чын эле бар жок өнүгөт экен да. Айлана чөйрө кулуп турат экен. Адамдар бири-бирине жакшы мамиле кыла башташат экен. Деги эле ошол маданият бар жерде сөзсүз түрдө бейпилдик болот экен, тынчтык болот экен, анан развитие болот экен, өсүү болот экен. Улан эми мисалы эме деп койдук го, адамга эң кыйыны бул күн сайын адам болуп жашоо деп Чыңгыз Айтматов айтып өткөн көп жылдар мурда элечи. Адам өзүнөн башка өзүн билгенде эч ким билбейт да өзүнчө. Ар бир адам өзүн билет. Сага сурайын дегеним, өзүңө жаккан анан жакпаган эки сапат. Эң жаккан эки сапат, өзүңө анча жакпаган. Эми өзүмө жаккандан баштайбы, жамандан баштайбы? Өзүмө жакпаган сапаттардан баштайын. Мен өзүмө жакпаган сапатым бул эгоистмин. Ачык айтыш керек да, адам өзүн өзү билет дегендей. Анан бираз ошо эгоизм өзү эле жетип калдык. Бар жок ноктоо менен айтып алдым окшойт. Анан дагы эмне өзүмдү анча сыйлай бербейм, ошол жакпайт. Жаккан эки сапат кайсылар өзүңө? Өзгөлөрдү сыйлаган аракет кылам. Анан кийин экинчиси бул жакшы деле жактарым жок окшойт экен. Анан өзүмө жаккан сапатым да ошол балдарымдын сүйүктүү атасымын. Балдарым жакшы көргөн атасымын. Балдарыма жакам жок дегенде. Ошол Нурбек байке, сиздерге дагы жогоруда айтылгандай терең ыраазычылык, рахмат. Анан элге айтарым ушу МСК KG менен бирге болуңуздар, катталып кеттиңиздер. Кыргызстанда, то есть Москва шаарында ушу кыргыз элине кызмат кылып турган өзгөчө тармак көптөгөн деги эле интервьюлардан сырткары да көптөгөн кызматтарды көрсөтөсүздөр да элдерге. Ошол МСК KGге катталыңыздар, Маараке KG менен бирге болуңуздар. Москвада Маараке болсо, МСКга кайрылыңыздар түз эле.
Müzik